жергиликтүү жана чет элдик көрүнүктүү саясатчылар, ишкерлер, экономисттер, коомдук ишмерлер, жазуучулар, маданият жана спорт чеберлерин биринчи радионун түз эфиринен уга аласыздар. Бишкек жана Чүй FM 104.1, Ошто FM 107, Таласта FM 102, Баткенде FM 104.2, Жалалабад FM 104.7, Нарын FM 105, Ысыкөлдө FM 102.4. Электрондук дарек биринчи радио КТРК Чекит KG. Күн сайын бакчадан же мектептен келген президентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, сиздердин назарыңыздарда Гений программасы. Уктурууну мен Асылбек Жоодонбеков алып бардымын, режиссер пультта Айдай Исмаилова. Биздин берүү Роза Тумбаеванын Демилге Сейларалык коомдук фонду менен биринчи радионун биргелешкен долбоорунун негизинде ого чыгууда. Биз бүгүн Кыргызстанда балдардын музыкалык табитин калыптандыруу, өлкөдөгү музыкалык сабаттуулукту жогорулатуу көйгөйлөрү тууралуу баарлашабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда алгач программанын катышуучулары менен тааныштыра кетейин. Музыка изилдөөчү, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын ага илимий кызматкери Дүйшөналиев Жумабек. Экинчи коногубуз Чаткал районундагы Чаткал орто мектебинин музыка сабагынын мугалими, обончу аткаруучу Оморов Үсөн. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Анда эмесе Жумабек мырза, айтсаңыз, ушул Кыргызстанда музыкалык сабаттуулук жөнүндө көп сөз кылып атат да. Бирден 11 класс, 8 класска чейин музыка сабагы окутулат. Ошол эле мезгилде музыкалык сабаттуулук ачылбаган адамдар да көп да. Мисалы үчүн мен эле музыка мындай нотаны билбейм да. Мен дагы ушул музыкалык сабаты жоюлбаган адамга кирем да, туурабы? Ооба. Эми негизинен теги саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Музыкалык сабаттуулук дегенде эле сабаттуулук бул ноталардын жайгашуусу, нота менен ырдоо, ноталардын аталыштарын билүү дейбиз. Биздин Кыргызстанда 2000 жылга чейин 1 класстан 8 класска чейин музыка предмети жалпы Кыргызстанда орто мектептерде окутулуп келген. Ал эми азыр болсо 1 класстан 7 класска чейин окутулат. Музыкалык сабаттуулукту ошол орто мектептерде музыка предмети аркылуу биз окуучуларга музыкалык теориясын, алгачкы сабаттуулукту берип келебиз. Азыркы кезде 2002 жылдан бери 1 класста музыка сабаттуулугу берилбейт. Анда жөн эле музыка уктуруу, музыканы уктуруу аркылуу өз оюн балдарга айтуу маселеси гана каралып, окуучулардын музыка болгон табитин жогорулатуу, табитин өзгөртүү тоосун, табитин калыптандыруу деген маселелер гана каралган. Бул биздин оюбузча азыр мындай эксперименталдык багыт деп койсок болот. Бул өзүн жоготту. Негизги музыкалык сабаттуулук 1 класска чейин эле башталуу керек. Ана биздин башкы мисал үчүн кыргыз тилин алфавитти билгендей эле музыкалык жети тамганы, жети алфавитти билиши керек. Ошону билгенден кийин анан калган этаптары менен бираз жогорулап отуруп, музыка дүйнөсүнө анан кире баштайбыз. Мына практик мугалим катары Үсөн агай сизге суроо берсек да. Сиз иш тажрыйбаңыз музыкант катары иштеп жүргөнгүзгө канча болду? Музыка мугалими катарында? 30 жыл болуп калды. 30 жылдык тажрыйбаңызда ушул бар. Мына акыркы мезгилде кандай бир кызыгууну байкап атасыз? Албетте өзгөчө тоолуу аймактарда мындай эл музыка жандуу келет да. Кыйкырып, нота тааныбаса да ырдай берет. А бирок акыркы мезгилде практик мугалим катары айтсаңыз, мектептерде музыка сабагына болгон кызыгуу азайдыбы же көбөйдүбү? Жандануу барбы? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Музыка сабагына болгон кызыгуу албетте жандонууну пайда кылат. Мисалы үчүн балдар кайсы жерде болсо музыка мугалими менен саламдашат да. Өзгөчө бир башкача көз карашта саламдашат. Демек, ошонун байкоо керек, баланын табити музыкага болгон шыгы жөндөмү такыр башкача азыр. Мен ойлойт элем, балдардын музыкалык шыгы табити азыркы убакта өсүп өнүгүүдө. Кандайдыр бир Гамзатовдун тили менен айтканда талантты бирөө бербейт экен. Таланттуу бул дээринде болуп, көкүрөктөн төрөлгөн тиги баланы айтат да. Балдардын абдан кызыгуусу көп менин байкоомда.
жаш балдардын кызыгуусу ушунчалык көп. Бийлегендерин айтыңыз, профессионалдардын деңгээлинде бийлеген бийчилер топтору бар азыр. Ырдагандар укмуш эми. Бакчадан баштап ырдап келет. Рахмат. Вот бакча демекчи, сиз абдан жакшы айтып атасыз. Демек балдардын музыкага болгон табити өсүп атат, жандануусу күчтүү. Анан биз мында өзгөчө мына фонд көбүрөөк мындай кенже курактагы балдар менен иш алып барып атабыз бүгүнкү күндө. Албетте мектептеги балдар менен иш алып барабыз, бирок мындай басымдуу бөлүгү кенже курактагы балдарга басым жасап атабыз да. Анан көп жерлерге барганда биз мекенчил болдук азыр, гимнди абдан үйрөтөбүз. Бирок мындай шаңдуу, балдарга ылайыкталган, балдарды мындай эркин, шаңдуу ырлар азыраак да. Жумабек мырза кандай дейсиз? Балдардын ырдоо жана аткаруучу, музыканы уктуруучу болгон жалпы эле Кыргызстандагы музыка предметине берилип аткан жанагы музыкалык чыгармаларды тандап алуу, кандай чыгармалар бар, алардын балдардын жаш өзөкчөлүктөрүнө жараша кандай чыгармаларды берсек аларга ылайыктуу болот деген проблеманын үстүндө биз мындай иликтөө иштерин жүргүзүп келебиз да. Албетте азыркы күндө бизде профессионалдык композиторлор менен катар эле оончу, өздөн билгелүү оончу композиторлорубуз дагы өз ырларын балдарга арнап жазып келет да. Но бир жагынан туура айтасыз, албетте балдардын өзүнүн кулук мүнөзүнө жараша, жаш өзөктөлөрүнө жараша атайын музыкалык интонациялар, музыкалык темптери менен жазылган чыгармалар өтө аз. Биздин акыркы иликтөөбүзгө караганда бир 18-10 композитордун аны профессионалдык же болбосо өздөн билгелүү оончу деп бөлгөн жокпуз. Жалпы эле оон жараткан жаратмандардын арасында иликтөө жүргүзгөнүбүздө Букалаевдин оондору, Камчыбек Букалаевдин оончу композитордун оонун көптөгөн окуучулар, Кыргызстандагы окуучулар жакшы көрөт экен, дагы жакшы көрүп ырлайт экен. Жаткан билишет. Үлеткенге ырлар. Элге балдарга алды деген сөз туура. Ошол балдарга сиңдүү экен. Балдар эмнеси менен жактырып алышат? Алар музыкалык, ритмикалык өзгөчөлүгү менен, оондуулугу менен, ал оондогу балдарына арналган кайрыктар менен, анын албетте музыка текст менен балдардын кулк мүнөзүнө туура келген болот. Туурабы ошол? Ушул жагынан караганда азырынча ушул маселе, значит, бир чыгармадагы образды берген бир чыгармадагы образды берген бир балдарга арналган чыгармалардын башка композиторлор тарабынан жазылганы азыраак болуп атат. Демек ушул Камчыбек Букалаевди жакшы атап кеттиңиз. Биз ал киши менен да кызматташып жүрөбүз. Анан андан башка, Камчыбек Букалаевден башка ушул балдардын кулк мүнөзүнө, жаш өзгөчөлүгүнө мындай ылайыктуу атайын адистешкен бүгүнкү күндө композиторлор барбы? Адистештеген композиторлор мен атайын балдар үчүн жазылган композиторлор жок, но биздин профессионал композиторубуз Абдулас Малбаевден баштап азыркы оончуларга чейинки композитор оончуларыбыз ырлары кирген, эң мыкты деп аталган ырлары биздин окуу программаларында практикаланып келип атат. Алар Рыспай Абдыкадыровдун, болбосо Абдыкулам Машаевдин, мына бул жерде отурган Үсөн Оморов агайыбыздын, Түгүлбек Казаковдун оондору Союз мезгилинен баштап эле актуалдуулугу бар экени билинип, ошолор ушул жөнүндө иштеп. Эмнеси менен актуалдуу? Бул музыкалык интонациясы менен, балдарга жагымдуулугу менен, балдар ошону ырдап, шаңдуу, ошого образды кирип ырдап кете алгандыгы менен балдарга өтө мындай жакын экен да. Мына Абдулас Малбаевдин мына минтип деген ырына 80 жыл болду. 80 жылдан бери актуалдуу болду. Казаковдун Гүлдөр деген ырына мына 40 жылдан ашып калды. Азыр дагы актуалдуу ырдап кетет, туурабы жок? Мына теги Букалаевдин акыркы кийинки ошол муундагы, акыркы муундагы 20 жылдан ашып калды Бакан ыры дегендер. Канчалык деңгээлде ушул бул сыяктуу мына Рыспай Абдыкадыровдун мектеби деген окумуш. Балдар сүйүп ырдайт. Ушул сыяктуу оондуу балдарга арналган оондуулар балдардын интонациясында жазылган ырлардын жогорку деңгээлде жазылгандар ушул аталган композитор оончуларга тиешелүү болуп келатат да. Жакшы. Анан дагы бир маанилүү маселе бул өзү өлкөбүздө ата-энелердин, ушул аймактагы педагогдорубуздун ушул балдардын музыкага болгон кызыгуусун ойготуусу, алардын табитин калыптандыруусу. Мына биз ушул фонддун демилгеси менен Масар Юбукунун 3 жаштан кийин кеч деген китебин котордук элек да. Ушул китептерде ушул Масар Юбукунун досу доктор Сузуки өзү музыкант, балдарга скрипканы үйрөтөт да. Анын бир ыкмасы бар экен да. Ал ушул скрипканы үйрөтөт, бирок баягы ата-эне балдарды алып келгенде эч качан мына келгиниң, скрипка сабагына келдиң, түз отургула, скрипканы моундай кармайсың деп мындай баштабайт экен да. Ал ошол өзү мурунку келген балдар менен музыка скрипкасын ойноону уланта берет экен, кружогун уланта берет экен. Баягы келген балдар
эшиктин алдында эле ойноп ары бери чуркап жүрө берет экен да. Кээ бир балдар ошол бир жуманын ичинде, кээ бирөө бир айдын ичинде кызыгып ошол скрипканы кармап көрүп, сурап ал жөнүндө отуруп уга баштаганда анан сабакты баштайт экен да. Кээ бир ошол мындай кызыкпаган балдар 5-6 айга чейин деле ошол сабакка катышпай эле келип кетип эле чуркап жүрө берет экен да. Демек ушул балдарды кызыктыруунун бир ыкмасы экен. Анан ушул ата энелерде, ушул биздин адистерде, ушул музыка таануучуларда, деги эле музыка сабагын берүүчүлөрдө ушундай сыяктуу бир алгылыктуу ыкмалар, ушундай бир колго аларлык бир тажрыйбалар барбы? Негизинен Кыргызстанда жана айтып кетпедим сөзүм башында. Биздин жалпы биринчи билим берүүчү орто мектептерде 1-класстан 7-класска чейин эле жумасына 1 сааттан саат берилет. Андан кийин у саат негизинен аз деп коебуз да. Бирок теги жалпы Кыргызстандагы программага ылайык берилген сааттын бардыгы ошол жетишсиз да. Жетишсиз. Эми канткенде мектептерде биз жалпы музыка сабагында балдарды музыкага болгон кызыгуусун өркүндөтүп өстүрө алабыз. Ушул проблема. Албетте жумасына 1 саат берилген музыка менен биз өстүрүп өнүктүрө албайбыз. Ал факт. Ошол убакта биздин мектепте берип жаткан музыка программада берилип жаткан программа менен азыркы заманбап технологияда угулуп жаткан интернет булактарынан берилип жаткан музыка менен дал келүүсү керек. Ансыз бала эшикке чыгып башка музыканы угат дагы музыка сабагында 40 жылдын мурунку музыкалык аспаптардагы музыкалык чыгармаларды укса, анын баланын кызыгуусу да жок болот. Жана сиз айткан мисал, Япон мисал ошондо. Түпкү тамыр ошондо да. Бала канткенде музыкага кызыгат. Ошондо кызыгып атып музыкалык табит өсөт дагы музыканы өзү каалаган табитине ылайыктап музыканы тандап алат. Эң негизгиси, мисалы үчүн, ушул жерде бир нерсе айтып коеюн. Мындан 80-90 жыл илгери Золтан Кодай деген болгон венгер композитору ал мындай айткан. Мектеп 10 жашка чейин баланын эненин түйүлдүгүнөн баштап, теги 10 жашка чейин чыныгы венгер элинин элдик музыкалык фольклордун негизинде тарбиялайбыз. Андан кийин бала өзү кандай музыканы угат тандап келет деген да. Ошол программаны дагы бүтүндөй музыкалык тарбия берүү, билим берүү программасын Золтан Кодойдун ушул концепциясынын негизинде венгер элин азыркыга чейин тарбиялап келет да. Андан кийин мына Прибалтикадагы 3 мамлекет бар. Алар жумасына 4 сааттан музыка предметин окутат, 4 сааттан сүрөт предметин окутат. Аларда деле эмне физик менен математика предметиндеги адистер азайып же болбосо жоголуп кеткен жок да. Мына Эстониядагы Тарт университетинен мындан 4 жыл мурун Нобель сыйлыгын лауреаты болду 2 физик. Тарт университетиндеги университеттин астында хор бар. Мектеп университеттин астында орто окуу жайы бар. Андан кийин мектеп бар. Мектептин астында мектепке чейин мекеме. Ушулардын бардыгында музыкалык хордук коллективдин теги чыгармачылык коллективдерин өнүккөн да. Биз мындан бир 12 жыл мурун барып келгенбиз. Ал менен тааныштыгым бар. Ал жерде университеттин бүтүндөй профессорлору тең атайын өзү көркөм чыгармачылыгында ырдашып, нота менен ырдашат да. Музыкалык сабаттуулугу деген сөз алсаңыз, мына ошол жерде. Демек мындай көп кырдуу адамдар демек музыкалык табит абдан ойгонгон. Сабаттуулук, музыкалык сабат ачылгандардын саны көп. Саны көп. Ошол эле физика илимдеринин доктору физика айтып, нотаны алат дагы нота менен ырдайт. Ошол педагог илимдеринин кандидаты доктору мугалим 35-40 жаштагы келип нотасын алат дагы келип хорго келип нота менен өзүнүн партиясын ырдайт. Абдан сонун экен. Мына ушул бизде кыргыз коомчулугунда мына биздин өзүбүздүн коллективде байкап жүрөбүз. Мындай абдан мындай жагымдуу ырдагандардын саны аз да. Адатта баягы ар бир коллектив 1-2 болот дагы ошолорду эле карап калабыз да. Көпчүлүк мындай үн ачылган эмес, же болбосо ошол мындай ошол көнүм калыптанган эмес да. Демек бул көнүмдөрдү калыптандырууда бүгүнкү күндө музыка сабагынын саатынын аз болушу себеп болуп атабы? Же элибиздин бул багытта бир өтө маани бербегендиги себеппи? Бул мисалы үчүн ушу музыка предмет сыяктуу эле кээ бир предметтер жумасына 1 сааттан берилет. Мисалы үчүн теги география сабагы деле 1 сааттан жумасына берилет. Жана башка предметтер бар. 1-класстан 7-класска чейин 1 сааттан берилет, бирок бүтүрүүчүнүн музыка предметинин бүтүрүүчүсү мектепте отчеттуулугу жок. Же тест бербейт.
бирок баа коюлбайт, чейлектик баа коюлбайт. Баа коюлат эми мындай бир 7 класстан кийин эмне 8-9тан кийин гана окуу жайына экзамен бербейт. Экзамен отчеттуулук жок деген ошондо. Значит, мен айтайын дегеним, ошол отчеттуулукту бериш үчүн, значит, биринчи мектептерде музыка мугалиминин адиси мыкты болуш керек экен да. Эмне үчүн? Мына азыр карап көрсөк, биздин акыркы изилдөөбүздө мына биздин бүтүрүүчүлөр Арабаев атындагы университетте, Ош мамлекеттик университетинде, искусство университетинде, Бишенаилов атындагы университетте, ушул университетте жогорку окуу жайларында музыка мугалимдерин бүтүрөт да. Демек республика боюнча 3 гана окуу жайда. 3 консерваторияда бүтүрөт, ал профессионалдык музыканттар даярдайт консерваторияда. Эми булар эмнени даярдайт десеңиз, мына музыка мугалими эң негизги сабак деген сальфеджио сабагын музыкалык мектептин предметин окуп бүтүрөт да. Анан жогорку дипломду алат. Жогорку дипломду алышат, билими болсо музыкалык мектептин 1-7 классындагы сабактар. Жанагы эң мына азыркыга чейин актуалдуу келген Фредке менен Калмыков деген сальфеджион сабагын окуйт. Алар жанагы музыкалык мектептердин, атайын музыкалык мектептердин 1-2 классын предмети алчу. Ошону окушат дагы анан кийин теги жогорку билимдүү билим алып теги диплом алышат да. Карасаңыз, ошол жогорку билимди алган музыка мугалими мектепке барып, жана музыкалык сабаттуулукту үйрөтө албай жатпайбы? Демек өзүнүн сабаттуулугу жогорку деңгээлде ачылган эмес. Жок, ал мектептин теги 1-классын, 2-классын билимин алып туруп анан жогорку диплом алып атат. Ушул проблеманы ошол жогорку окуу жайындагы мамлекеттик стандартына да кирилген эмеспи. Вот беда. Биздин ушул жүдөп атканыбыз ошол эмне үчүн теги улуттук консерваторияда, Бегалиев баштаган консерваторияда бул бүтүрүүчүсү эң мыкты билет, музыкалык аспапты ойной билет, жана башка бир канча аспаптарды ойной билет. Жанагындай мен айткан сабаттуулугу жогору, бирөөгө үйрөткөндө үйрөтө алат. Бирок аларда педагогикалык методика окутулбайт. Методикасы жакшы. Көрдүңүзбү? Маселе теги музыка мугалимдерин Кыргызстанда даярдоодогу орто окуу жайында дагы мына Таштан Эрматов атындагы орто окуу жай бар, музыкалык педагогик окуу жайы. Андан кийин маданият техникумдары бар. Ушуларда дагы атайын ошол дипломго ылайыктуу делген предметтердин программасына кирген музыкалык билим бериш керек. Ошондо гана ошол бүтүрүүчү алган дипломун ылайык сыртка чыгып иштей албайт. Биздин музыка мугалими бүткөн сыртка чыгып сыртка иштей албайт. Консерваторияны бүткөн мугалим бүтүрүүчү иштей алат. Значит, азыркы деңгээлдеги глобалдашуу заманында бул биздин музыка предметиндеги мугалимдерди даярдоонун сапаты төмөн. Музыкалык аспапта ойной албайт. Музыкалык аспапта ойной албаган бүтүрүүчү музыкалык атайын мектептерге барып сабак бере албайт. Мына Үсөн агай өзүңүз айтыңыз. Үсөн агай, сиз биз өткөндө Чаткал жергесинде барганда ошол жердеги мындай таанымал музыканттарында өзүңүз ырдап берип жүрөсүз, ошол жерде мындай жүрөсүз. Анан дагы бир маанилүү маселе, мына Жумабек агай сизге мындай абдан музыка мугалимдерине карата өзүнүн мындай пикирин айтып атпайбы? Сиздерде ошол методикалык кеңеш барбы мектепте? Эмне боюнча? Ошол музыка сабактын мугалимдеринин. Жок, мен бирөө эле мында. Экеле музыкантпыз. Жок, мисалы Чаткал району боюнча ар бир предмет боюнча музыка методикалык кеңеш болот да? Бар. Ошонун активдүүлүгүнө, иштегенине сиз канааттансызбы? Сиздер бири-бириңиздерге жардам берип турасыздарбы? Жок, канаттана албайсың. Жогоруда Жумабек агай айткан оюна мен толук кошулам. Мен өткөн жылы Роза Отунбаеванын фонду уюштурган шаардагы музыканттардын семинарына катышкам. Мен ошол жерде ушул сунушумду композитор оюнчулардын көзүнчө да айткам. Демек ошол жогорку музыкалык окуу жайларды бүткөн адистер бир кичинекей эле нотаны билип барбастан ал сөзсүз түрдө кандайдыр бир музыкалык аспапта, аккордеондо, пианинодо, комузда ойной билиш керек. Жумабек агай айткандай, сен аспапта ойной албагандан сен математик менен географтан айырмаң жок. Себеби сен окуучуну кызыктыра албайсың. Азыркы шарттагы окуучуну. Ошон үчүн мен да ушул ойго кошулат элем. Мүмкүн болсо ошол жогорку окуу жайларда программаларды өзгөртүп, жанагынтип, өнүктүрүп, өстүрүп, андан кийин музыканттарды баягы мектепке барганда кадимкидей ачык көңүл балдарыбыз деген Камчыбек Букалаевдин кандай сонуну бар. Шаңкылдатып баланын жан дүйнөсүнө кирип кетсең, бала деген укмуш тим эле шыңгырап, булактын тунук мөлтүр суусундай болуп ырдап берет. Бала деген жыргал дүйнө. Бул адамдын жан дүйнөсү. Биз ошолордун табитин ача албай атабыз көпчүлүгүбүз. Ошол себептен жанагы сиз айткандай, анан Жумабек агай айткандай аксап жатабыз. Мисалы үчүн Чаткалдан биздин 1-класстын окуучусу Роза Отунбаева уюштурган бөөгүрүнө келдик.
200дөй ыр тандалып алдым дагы ая 200дөй. Ошонун ичинде биздин ырда кетти. Эми чынында Камчыбек Букалаев мен өтө сыйлайм. Бул биздин Кыргызстанда азыркы балдардын Жумабедин Шералиеви. Кулк мүнөзү, шайкеш келгени, ырдын сөзү менен ыргактын ободун төп келген. Ушундайлар көбүрөөк болсо, анан адистер көбүрөөк иш алып барсак, аспапты ойнай алсак, нотаны кеңирээк үйрөтсөк, менимче ушул агай айтып аткан Прибалтиканын музыканттары, ырчылары ошондой мыкты, ошондой деңгээлге чыга турган Кыргызстан. Анан эми албетте өзүңүздөр мына бир канча жолу атап өттүңүздөр, Камчыбек Букалаев бирөө эле да. Демек булардын санын арттырыш керек. Эми ушул маселелерде мисалы үчүн эми адис көй сиздер мына музыка таануучулар, оончулар, аткаруучулар сиздер муну козгоп эле койбостон конкреттүү бир сунуштарды бербесе, бул жол мында оңолбойт го, мындай жолго коюлбайт го дейм да. Мисалы үчүн бул нерсе үчүн атайын мына дагы кайрадан ошол Роза Отунбаевдин фотосуна келели. Бул жагынан жаңы музыкалык чыгармаларды тандоо жагынан, аларга жаңы конкурстар уюштуруп, жаңы чыгармачылык инсандардын чыгармаларын ошол окуучуларга тартуулоо боюнча аябай жакшы жумуштарды аткарып келатат да. Акыркы эле жыйнактарды айтсак болот, акыркы эле феномен өткөн деги конкурс концерттерди айтсак болот. Балдар филми. Так, значит, бул маселе боюнча биздеги композиторлор союзу, андан кийин ушундай фонддор, атайын музыка, балдар музыкалык чыгармаларын жараткандардын конкурстун негизинде балдарга жандандырса болот экен да. Бизде мындай маселени көтөрбөсөк, улам теги артка кете берет экен. Эми балдар музыкасы менен бирдикте балдар поэзиясын экөөнүн мындай эри шаркак иштеши өтө чоң актуалдуу да. Ансыз Сүзөн мырза туурабы? Ансыз таптакыр мүмкүн эмес. Балдардын оюн аркылуу музыкалык интернат мектепке чейинки музыкалык тарбиядан баштап 7-класс дейбиз, ошого чейинки бүтүндөй музыкалык дүйнөнү мындай бир кеңейтип, анан мындай бир сапаттуу билим берип ошол жерден болуш керек деп ойлойм. Анда ушул Үсөн мырза, сиз өзүңүздүн оборуңузда жазылган жанагы Алтын апа деген ырыңызды азыр даярдап турсаңыз, ушул багытта мындай балдарыбызга, радио угуучуларга да тартуулап коелу. Бул дагы актуалдуу. Себеп дегенде ушул өзүңүздөр айткандай мындай бүгүнкү күндө ошол балдарга ылайыкталган ырлар жок болуп атат. Анан кийин өткөндө бир жазуучу менен жолугуп калсам, ал киши айтып атат да, сүрөтчүлөр, жазуучулардын арасында бул балдар жөнүндө гана, балдардын тили менен, балдардын психологиясы менен эмес, балдар жөнүндө гана жазып коюшат дейт да. Кандай дейсиз, туурабы? Ушул балдардын өзүнүн кулк мүнөзүнө жараша бир да чыгарма жазып өтө татаалуу экен. Бул сиз балдар үчүн жазат да. Балдар үчүн. Өзүнүн ата-эненин атынан, атанын атынан, адамдын, чоң улуу адамдын атынан. Баланын атынан жазылбайт. Баланын атынан жүрөгүнөн чыккан чыгарма. Бала болуп жазыш керек. Бала болуп жазыш керек. Баланын дүйнөсүнө кириш керек. Анда Үсөн агай ушул Алтын апа деген ырыңызды гана өзүңүздүн орнуңузга аткарып бериңиз радиочуларга. Бул Алтын апа деген атайын балдар үчүн жазылган, менин азыр турмуш куруп кеткен окуучу кыздарым жазган, 7-класстагы кыздар. Сөзүн жазган, сөздөрүн жазган. Тунугай Усупбекова деген биринчи кызыбыз, экинчи кызыбыз Маулюдда Өмүрбекова деген кыздар. Ошол мен бир мектепте организатор болуп иштеп атканда агай ушуга оон жазып бербейсизби деп. Анан бир илхам келгенде бир жумадан бир жазып бердим эле. Тилекке жараша дурусураак чыгып калган оон азыр окуучулар ырдап жүрөт. Анан жогоруда сөз кылдым, Жоробеков Самаган деген азыр шаарда окуп атат, 2-класс өткөн окуучум. 1-классында ошол Роза Отунбаева уюштурган бөөк ырында байгел орунду алып 5000 акчалай сыйлык жана китеп, адайбый китептерди жеңип алып кеткен. Ошолорду ырдап берейин. Кудай буйрса жакшы тилектер бар. Мына Жумабек агай экөөбүз ноталарын даярдап койдук. Бир жакшынакай кызга ырдатып атабыз. Ушу келечекте бир хордо окуучулар ырдай турган ырга айланат го деген үмүт бар да. Анда мен сиздерге өзүм аткарып берип коеюн. Алтыны шамдай күйүп маңдайда, алпештеп акканы менин апачем. Тентекти кылып сөзүң укпай, кеде ыйлап сизи уктатпай.
Kağılayın altın apa kadırına kantip jet alam. Kağılayın altın apa kadırına kantip jet alam. Başımdı tazim etemin, bakıp talay kalayım sizge gün. Altın apam sütün aktaymun, жақшылықты sizge arnaymun. Kağılayın altın apa kadırına kantip jet alam. Kağılayın altın apa kadırına kantip jet alam. Altını şamday güyüp mangdayda, hal peşte bakkana meni napakin. Tentekli kılıp sözün uqpay, kede uylap sizi uqtatpay. Kağılayın altın apa kadırına kantip jet alam. Kağılayın altın apa kadırına kantip jet alam. Altın apam. Браво, абдан мыкты. Жакшы. Ушул эми Жумабек мырза, мына сиз музыка таануучу катарында, илим пост катарында ушул ата-энелерге ушул балдардын музыкалык сабатын калыптандыруу боюнча, анан ушул педагогторго, деги эле ушул музыка жаатындагы чечим чыгаруучу адамдарга мындай кандай сунуш бере элеңиз? Кыргызстандагы ушул музыкалык сабатты калыптандыруу, деги эле музыкалык табитти өстүрүү боюнча. Рахмат. Биринчи кезекте биз биринчи класстан баштап атайын музыкалык сабаттуулук жөнүндө программага киргизишибиз керек. Ага мен да күнөөлөмүн. Аны биз пландаштырып атабыз. Кыргыз билим берүү академиясында азыр 2-нчи класстан кеткен да. Андан эң негизгиси Кыргызстандагы жалпы эле ата-энелерге айткым келет да. Музыка дүйнөсүнө балдарды аралаштыруу, балдарды тарбиялоо эң негизгиси балдарды өзүнө ата-энелерине, бир туугандарына болгон сүйүүнү, боорукердикти жогорулата турган предмет. Баланын ички дүйнөсүн байыта турган предмет. Качан гана баланын ички дүйнөсү тазарып, агарып, жакшынакай байыганда башка предметтерге болгон кызыгуусу, башка айлана чөйрөдөгү болгон адамдарга, жаратылышка болгон кызыгуусу, аларды сыйлоосу, урматтаасу, мамилеси өзгөрөт, дагы жакшыраак өсөт да. Эң негизги предмет ушул, кыскача айтып. Демек, бүгүнкү күндө музыканын мааниси абдан жогору. Музыканын мааниси аябай чоң, зарыл десек. Чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Программанын катышуучулары музыка изилдөөчү, Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызматкери Дүйшүналиев Жумабек, Чаткал районунан келген Чаткал орто мектебинин музыка сабагынын мугалими, аткаруучу обончу Оморов Үсөн болду. Берүүнү мен Асылбек Жодонбек алып бардым. Режиссерлукта Айдай Исмаилова иштеди. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Жергиликтүү жана чет элдик көрүнүктүү саясатчылар, ишкерлер, экономисттер, коомдук ишмерлер, жазуучулар, маданият жана спорт чөйрөлөрүн биринчи радионун түз эфиринен уга аласыздар. Бишкек жана Чүй FM 104.1, Ошто FM 107, Таласта FM 102, Баткенде FM 104.2, Жалалабад FM 104.7, Нарын FM 105, Ысыкөлдө FM 102.4. Электрондук дарек биринчи радио КТРК Чекит KG. Мамлекеттүүлүгүбүздүн жана элибиздин биримдигин бекемдөөгө ар бирибиз салымыбызды кошолу. Мен мекеним үчүн эмне кылдым? Өлкөнү өнүктүрүүгө кандай жардам бере алам? Бул суроолор ар бирибиздин жүрөгүбүздөн өтүп, жан дүйнөбүздө орун алсын. Жаңы Кыргызстандын курулушуна жапа тырмак шарт түзөлү. Мекеним Кыргызстан. Биринчи радиодо.